Сооротуучу Кудай. 12 ноябрь. Азыр материалдык дүйнө өзүнүн туу чокусуна жетип турган убак. Бардыгы бар. Үй курам дегендер бир айга жетпей үй куруп ала алат. Керектүү материалдардын түрү бар. Кийимдин түрү, тиричиликке керектүү, эмгекти жеңилдеткен техника, жуугуч каражаттар бардыгы бар. Каалаган баада. Кымбат алам дегендер кымбат алышат. Арзанын алат элем, акчам деле көп эмес дегендер да чөнтөгүнө жараша бардыгын таба алат. Бирок бир боштукту материалдык байлыктар толтура албайт. Эч кандай көңүл ачуулар, достор да толтура албайт. Ал боштук адамдын жүрөгүндөгү боштук. Ал боштуктун толушун адам каалайт. Бирок кантип толтурууну билбейт. Адам изденүүдө. Ошол боштук толсо бактылуу болчудай сезилет. Чынында эле ошондой. Ал боштук толгондо адам чыныгы бакытка ээ болот. Аны Кудай гана толтурат. Кудай бизди сүйөт. Бизди сүйгөндүктөн Ыйса Машаяк айкаш чыгашта азап тарткан. Биздин кылган ар бир күнөөбүздү Ыйса айкаш чыгачка кадаган. Жер бетинде жалгыз бир адам жашаган болсо, Ыйса ошол адам үчүн айкаш чыгачка бармак. Ал бардык адамзаттын күнөөсү үчүн өлүмгө барды. Бирок ал тирилип кеткен. Бүгүн ал тирүү. Жүрөгүңдөгү боштукту толтуруусун суранып, сыйынсаң, Ыйса жүрөгүңө келет, чыныгы маанини жана чыныгы бактылуулукту берет.